урматтуу Канчабек Кылышбаевич, урматтуу Токтогулович. Алишер Татбаевич, сиз азыр бир тастоо иретинде да маалыматты айтып атып, границаны 23-жылы декабрь айында кесип өткөн деп калдыңыз да, ошону тактап койсоңуз, себеби бул жерде бүт баары түз эфирде кетип атат. Механически ошибка болуп калды окшойт. 22-жылы өткөн. Ошону сиз 23-те калдыңыз. Анан экинчи бир сунушта, урматтуу Канчабек Кылышбаевич, азыр мына сиз айтып кеттиңиз да, именно сиздин атыңыздан ушуга чара көрүп бер деп. Биз кылмыш дүйнөсүнөн чара көрүп бер деп бул мыйзамга да туура келбейт да, мыйзамдуу чара көрбөйт да. Туурабы? Эгер биз ошондой, бул деген бул заказ, туура эле айтканда, Сүйүн Абдуллаевичтан мындай бурмалап айттым, мен туура эле айтайын, бул ликвидация кылып бер деген сөз да. Эмне себептен ошондой заказ берип аткандарга анда бизде мыйзамдын чегинде биз жаза колдонбойбуз? Неге кылмыш ишин ачпайбыз? Урматтуу Токтор Алиевич. Ассак болот да, бул дагы буйртма да. Эгер ошол буйртма аткарылып калса эмне болмок? Ошого биз ал ошол кайрылуусу боюнча дагы ошол кайрылуу боюнча бир кылмыш ишин козгосо болобу? Урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу депутаттар. Мына өзүңүздөр бүгүн бүт процедура, мыйзамдар сактоо менен карап атасыздар. Мен чындап бүгүн сиздердин депутаттык комиссиянын төрагасын окуган маалыматтарын кубануудамын, анткени бардыгын жеткирип атат да. Эми мына Канчабек Кылышбаевич айтып кетпедиби? Укук коргоо органдары эч качан бийлигинен пайдаланып, ашыкча бир кызмат адамдарына, жөнөкөй жарандарга биз күч колдонбошубуз керек. Мунун депутаттыгын эске алып, жанагындай кат жазып атса дагы, ошону бүгүн квалификациялабай, болгону чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча гана бир гана иш менен сиздерге келип атабыз. А эгерде будан ары окуя кандай уланат, ал өзүнө байланыштуу. Эгерде ошончолук тергөөдө аныкталып калса, угузса болот. Эгер мына депутаттар өзүңүздөр суранып атасыздар, аны угузуп, квалификациялык баа бер десеңер, бергенге да даярбыз. Бирок биз ашыкча кетпешибиз керек да, мыйзам чегинде. Ошондуктан тергөөчүлөр дагы бул жерде болгону жасаган кылмышы боюнча гана алып келип, экинчиси айткан фактыны маалымат иретинде берип атышат да. Рахмат. Рахмат. Сүйүн Абдуллаевич, мындай мен кагазга ороп дегенди бурмалап деп айтып алдым окшойт. Сиз мындай мен ошону ачык эле айтып койдум да, заказ деп элечи. Анан туура сиздер эми ушунчалык биздин баягы депутаттык мандатты сыйлап, депутат деп мындай жумшак берене козгогон менен, бирок биз ким экенибизге карабастан кыргыз мамлекетинде мыйзам баарына бирдей иштеш керек да. Биз ар кимибиз өзүбүздүн кылмышыбызды, өзүбүз жасаган туура эмес кадамыбызды жашырыш үчүн кээ бир кызмат адамдарыны жамандап, же бир жака жаман көрсөтүп, анан кийин ушинтип биз башка өлкөнүн кирм авторитетине барып жардам бер деген бул туура эмес да. Биз ушундан ар бир жаранга, Кыргызстандын жаранына сабак болуш керек да. Эгер биз азыр мыйзамдын чегинде ушинтип бири-бирибизге заказ бергендерге бүгүнкү күндө тартип колдонбосок, анда биз кандай мамлекет болобуз? Биз бүгүн уюшкан кылмыштуу топ менен өз жанын аябастан күрөшүп атса, анан биз ага башка жактан колдоо сурап кайрылып атса, биз учукпай турганыбыздан бул туура эмес да. Мен ошону суранат.